Assalamu alaikum, hurmatlı Desin kanalının görücüleri, deni sak intellektuallar. Desin degen söz, uşul deni sak intellektuallar degen sözden alıngan, kıskartılıp. Anı men pastayan aytıp жүрөм dostlar. Bugünkü bizim video atayın dostlar sizlerge жүрөгүмдөн arnalmakçı. Uşul karantin gündöründө uşul özgöçө abal ubagында көбүңөр бекер отурасыңар, ошон үчүн biraz кызыктуу болсун деп мындай bir okuyalardı koşup özüm başıman ötken. Andan keyin geçe men uşul koronavirustu fake emes dep aytkanym üçün 200 mingden 3 jolu kotoruştu. Oşonun birөөsü kayra jok bolup kaldı. Ekөө turat azыр 200 mingden 400 ming. Bul abdan jakşı жаңылык. Uşular jönündө ketmekçi videom dostlar. Anda emесе meni menen bolуңуздар. Dostlar, al nерселерди айтуудан murun buga baylanıştуу bir көптөгөн сөздөр бар эле. Ошолорду айта кетейин. Men былтыр августта Москва аркылуу учуп келдим достор. Кичине арзаныраак экен, ошол жак менен келсе, Москвага чейин самолет менен Шереметьево эмесине чейин аэропортуна келип, андан бияка поезд менен келдим достор. Эми мен мындай болуп келбечи элем. Мурда биз Питерге жаңы келгенде 11 жыл мурун биз анда Екатеринбург аркылуу поезд менен келип, андан бери поезд кийин анан өзүбүздөн аба каттама ачылгандан кийин Питерден туура эле учуп, анан кээде муну Питердегилер жакшы билет, билеттер абдан жок болуп же кымбаттап, Москвадан билеттер арзан болуп калат да. Ошол жака баары учуп кетебиз же болбосо Кыргызстандан келип, анан мендей болуп келип, ушундай бир учурлар болуп калат. Ошентип августтун башында, июлдун 30-unda учуп келдим, 31-и түштүм аэропортко. Анан абдан узак экен Шереметьево аэропорту Москвадан. Эми мурдакыда мындай болуп келбеген үчүн кичине Москва деген Москва баары бир мен үчүн мындай башка шаар, кичине кооптонуу бар. Ошентип бир саатка жакын жүрөт экен автобус. Аябай Шереметьево аэропортун ушул москвалыктар билет, абдан чоң, биздин Бишкектин размеринде эле өлчөмүндөй бар окшойт. Эми чоңдугу ушунчалык Шереметьево аэропортунун өзүнүн территориясынан бир жарым саат же 40 мүнөттө зорго чыкты окшойт. Ушунчалык чоң экен да, утура самолеттор укмуш көп келет экен. Баягы орустардын айтмакчы воздушный гавань деп коебу, ошондой бир хаб чоң эме экен да. Анан ошентип аэропорттон метрого келип түштүм достор. Метронун жанындагы бир станцияга келдик. Анан сумкам бар, оор сумкам. Ушул быйыл 30-июлда +4 +5 аябай суук болду да. Быйыл эмес, былтыр ошол 2019-жылы. Баягы Кыргызстандан жука эле кийинип келгем. Бизде ысык болчу июлда, биякта суук болуп аткан экен ошол убакта. Ошол күндөр аябай суук болгон. Мен ошол самолеттон түшөр менен эле калың кийимдеримди кийип, курткамды кийип, анан сумкамды рюкзак сыяктуу кылып асынып алгам. Курткам да калың жүдөп, бир жагынан чочулоо, мындай Москва кандай метродо эмне болуп кетет деп ушинтип алаң делең болуп кирип келе жатсам, эми жетон алыш керек теги метрого. Анан бир өңү Азият улутундагы мындай кыргызга окшоп кетти. Бир аял келип эме дейт, мындай жетон албай эле кой, мен өткөрүп коем дейт. Анан мен чочуйм, Москвага келип атсаң, анан өткөр, анан тияктан дагы жетону жок. Баягындай кармап дагы бирдеке болуп кетпесин. Эми чочуйсуң да вообще, мындай мен үчүн Москва деген чужой. Мен Питерде жүргөн адаммын. Москвада деле барып бир-эки эме кылып жүрөм, бирок эми баягы Москваны все равно көп билбейм. Я не москвич дегендей да. Анан нет спасибо деп утур эме кылдым. Ага чейин дагы 2 жолу 3 жолу келип, давай деп. Баягы очередьте турабыз көппүз. Анан мен акыры укпай эле реакция кылган жокмун. Анан барып акыры жетонду алып, жетон эмес, ал жерде мындай кагаз карточка сатылат, Питерде жетон темирден. Ошол карточкасын алып бер жака келетсам, ушунчалык жаман көзү менен карап, көрсө ал аял чын эле кыргыз аял экен, мени ишек деп мынтип эме кылып, достор, абдан эме кылды да, баягы личностька тийип. Мен анча-мынча нерсеге реакция кылбайм. Баягы мурда действительно импульсивный, мындай жиним тез келип эме болгон, бирок көп нерсеге реакция кылбашка аракеттенемин да. Баягы тренингтерден көрүп, жана башка ушинтип кичине өзгөрөйүн дегендей эме менен. Бирок ошол жерде
баягы сөздү укканда мен кандайдыр бир нерсе кылышым керек деп ойлодум да. Эми мен ошол жерде эмеге келип калгам, жанагы турникеттин ар жагына өтүп кетишим керек да. Артымда очередь турат. Адам абдан көп, Москвадагылар жакшы билет. Ар жака өттүм менчи. Ал аялга ал жерден мен жооп бергенге мүмкүнчүлүк болбой калды да, кыскасы адамдар калды. Ал жакта апшы адамдар көп турат. Ал нары жака өтүп туруп анан эмне кылсам, бул ушунчалык сөздү угуп анан теп кое берген дагы бул адамдын ар намысы болот, башкасы болот деп жиним келди дагы. Анан келип туруп ошол жерде контролер отурган эмелер болот, мындай кабинанын ичинде отурат. Тетиги жерде бир аял турат деп көрсөттүм. Ушул аял ушинтип көрүнгөн адамдарга барып приставать этип, какой-то бир эмени предлагать этип өткөрүп коем деп ушинтип атат десем, ал аял ошол байкап калды меничи. Байкап калды дагы сразу ал жактан бер жака өтүп туруп, проездной эмеси менен сен ушул жака келгениңе бир күн болбой атып, мени сатып баштадың, саткын деп ушунчалык жаман сөздөр менен тилдеп баштады мени. Мен дагы карман албадым. Эгерде мен Кыргызстанда болгондо достор, бул өтө башкача болмок да. Мындай нерселер сүйлөшө алмак эмес, бул башкача болмок да. Кыскасы баягы жерде обстановка контролдон чыгып кетти. Эми контролдон чыгып мен аны баса калып бирдеке кылган жокмун, бирок абдан озгалгыс жаман сөздөр менен сүйлөп, мен дагы ошол сүйлөгөнүмө азыр өкүнөм. Мен үндөй эле койсом болмок ошол аял кишиге тең келип, балким мени ошол аял киши көрүп жаткан болсо, балким ошол жерде менден өткөн болсо кечирип коёттур. Бирок мен ошол жерде ошондой реакция жасадым достор, жаман сөздөр менен сөгүп дегендей. Мен анда өзүмдү контролдон чыгарып жибердим да. Болот экен адамда ошондой моменттер. Буга чейин деле бир илгерилери болгон, бирок мен азыркы кезде мындай нерсеге, мына блогер болуп, көп окуп, көп эме кылып, мындай нерсеге жол берүүгө аракеттенбейм да. Өзүмдү дайыма контроль кылып, наоборот ошондой эмоцияга алдырган адамдарды андай кылбагыла деп. Анан ошол жерде ошондой сөздөр болду дагы, бирок мен Питерге кетишим керек эле достор. Ленинградский вокзалга тезирээк жетип, андан ары кетип, анан болду деп эме кылдым дагы. Кеттим ошол бойдон. Бирок бир жарым сааттай мен мээмде аябай уйгу туйгу болуп, бир жаман ойлонуп эме болдум да, мага таасир болду эмоционалдык жактан. Ушул келип келбей атып, чын эле ушундай кыргыздардын, именно кыргыздардын ошол Москвадагы биздин боордошторубуздун ушундай бир кандайдыр бир мошенниктикпи, көз боемочулук механизмине кошулбай, мен кичине ушундай нерсеге туш келип калдым. Муну мен эмнени айтмакчымын достор, баягы кыргыздардын алыс жерлерде болобу, жакын жерлерде болобу, баягы бирибиздин болгон мамилебиз да. Мен азыр ушул жөнүндө бул эмне болгон аял эмне экенин мен кийин түшүндүм, аны анализ кылып. Бул көрсө, анан мен башка нерселер жөнүндө сүйлөйм. Бул көрсө, мен мурда Москвага келгенде дагы Москва менен Питердин айырмасы мындай да. Москвада 2070 рубль болчу ошол кезде. 2070 рубльге проездной алсаң, метродо болобу, метронун үстүндөгү жерлерде болобу, бүт ушул коомдук транспорттарда бекер жүрөсүң да. Метродо дагы эсеби жок. Ошентип сен көрсө, мен анализ кылдым да. Бизде Питерде болсо, мисалы үчүн метродо проезднойго 90 эле проезд, жердин үстүндө калашынча жүрө бересиң, бирок метронун ичинде 90 гана. Түгөнүп калат, түгөнгөндөн кийин болду, ала албайсың, кийинки айга эме кылышың керек. Москвада андай эмес да. Демек, мен ойлондум да, жолдо келатып, көрсө, бул аял ушуга окшогон баягы мелкий мошенниктер именно мындай карап туруп, Москвада кыргыздар абдан көп. Анан карап туруп пасвойский деп, давай очередке тургуча бияктан 50 сом, кандай айырмасы бар? Аяктан аласың, бияктан аласыңбы? Давай бияктан деп туруп, кыргызга дагы жакшы, 100 жакшы, тигин чөнтөгүн акча калат, 50 сомду бересиң, без очередь кирип кетесиң. Ушундай механизм экен да, көрсө мен өзүм ойлонуп түшүндүм. Себеби ошентип акча кылышат экен. Мен бул неге мага представить этип, кандай прибыль кылат деп ойлондум да. Ошондон кийин анан түшүндүм бунун механизмдеринчи. Эми канча кыргыз антип акча кылып жүрөт, кандай эме, бул абдан туура эмес деп ойлойм мен. Бирок жанагындай болуп көрүнгөн адамдарга приставать этип, каалабасаң деле заставить этип, анан дагы жаман сөздөрдү сүйлөп эме кылгандыгы албетте мындай акылдуу адамга жатпайт достор. Эми муну менен мен эмнени айтмакчымын? Ушул биздин акыркы кездердеги бири-бирибизге болгон мамиле, ошол эле Москванын жанында Тверь шаарында мен 2 жыл кызмат кылгам достор. Ал кезде Союздун кези 88-90. Мен өзүм 1968 жылкымын, 2 жыл кеч
Жалал Абад pedagogikalik окуу жайын бүткөндөн кийин анан келип 20 жашымда келдим армияга, 22 жашымда кеттим. 2 жыл мен кичине кечигип эме кылгам да, ушу 70-жылкылар менен кызмат кылгам. Ошол Тивер шаарында 5-6 кыргыз жигиттер кызмат кылганбыз. Анан биз ошол кездеги мамилелерди айтайын деп жатамын да, биз кыргыздар кандай элек, азыр кандай болуп калдык. Бири-бирибизди эшектеп, эме деп. Мен ошондо биз Ош областы эле, Ош областынан 5 кыргыз, 1 татарин бала барганбыз. Биз аябай ынтымактуу жүргөнбүз. Өзбектер менен дагы, башкалар менен дагы бизде андай улуттук эме жок эле ал кезде. Анан ошол Тивер шаарында ошол жерде иштеген, окуган студенттер бар экен. Увольненияда менин бир досум таанышып калып, анан биздин адрести айтып койгон экен. Анан ошолор майрам күндөрү келчү да бизге. Ат башылык кыздар эле. Мен аттарын унутуп калдым. Ат башылык кыздар бар эле чөтүртө. Анан бир алайлык жигит бар эле. Анан Көлдүк дагы бир башка частта кызмат кылган Нурлан деген дос бар эле. Ал биздин часттын столовойуна келип тамакты. Ушу биз баардыгыбыз бир туугандай болуп, ошо Нурлан болуп, башка болуп, жанагы кыздар менен ушунчалык бир туугандай катташат элек эми жаштык кез. Алар майрам күндөрү бизге булочка, сучка бирдекелерди алып алып келет. Биз увольненияга чыксак, бир тууганыбыздыкына баргандай сүйүнүп, тердеп, жүгүрүп, ошолордукуна барып, билбейм, бир мындай бир сезим бар эле да, достор. Мен ошону айтмакчымын да, ошо кыргыздардын ортосунда. Ал эмес мына армиядан 90-жылы келип, келсем ошол өзбек кыргыз урушу чыгып кетти Тополоңго. Самолет жок экен. Анан биринчи жолу мен ошондо 90-жылы тиги Каракөлгө келип, 3 киши болдук жердештер менен. Анан ал жерден бир частный азыркыдай такси эмелер жок. Бир такси капысынан кетип аткан экен, бир по пути, бир жигит, Көлдүк жигит экен, шуулдаган чоң. Менден чоң да, мен армиядан келген жаш жигит. Бизди салып алып, анан ушул Суу Самыр аркылуу Бишкекке ала элдин ашуусу, ошол төө ашуулар менен биринчи жолу мен ошол армиядан келип, мен Бишкекти көргөн эмесмин. Келе жатабыз да, достор. Суу Самырдын ичине киргенибизде азыркы ушул Париж деп коет, баягы окаттарды саткан жер бар. Менимче ошол чен болуш керек. Где-то ошол жерлерге келгенде тиги алыс жерде бир боз үйдөн бир аял чыгып, бизге колун булгалап эле мынтип эле чакырат. Анан эмне болуп кетти экен деп токтоп, тиги азыркы кездегидей жок ал кезде, столовой эчтеке жок. Тамак ичкенбиз, тиги өтмөктүн жанында тамак саткан столовой бар экен, бөлкө, борщ, баягы Союздун кезиндеги тамактар. Анан талас жактан түшкөн жайлоодогу эмелер экен. Эми мындай анализ кылсам, атчан балдар жүрүшүптүр. Ал жөнүндө дагы бир окуя бар, мен кийин айтып берем. Анан тиги аял бизди ошентип чакырып атат. Анан түшүп анан бардык, эмне болуп кетти, тынччылыкпы десек, ай балдарым келгиле, Бишкекке кетип атыпсыңар, шаардыктарсыңар, кымыз ичип кеткиле. Көрдүңүздөрбү, достор, азыр ал жерде курутун 5 сомдому, 10 сомдому сатат, кадимкидей курутту. Ал курутту дагы өздөрү кылбайт, башка бир жактан алып келип беришет. Ошол 90-жылы ошентип ал аял бизди чакырып, бекер үйүнөн тамагын берип, мына кыргыздын эмеси да. Биз накта чыныгы кыргыз деген ушундай болгон да. Баягы бизде сатуу деген уят болгон ал кезде. Айрыкча акты сатуу деген болбойт дешкен да. Айранды, сүттү, кымызды деген ал биздин түшүбүзгө дагы кирген эмес. Ушул 90-жылдагы мындан 30 жыл мурунку болгон окуяны айтып атам, достор. Ошентип апага рахматыбызды айтып отуруп, анан түнкү саат 3-төрдө Бишкекке келип калганбыз. Бишкекке келгенде биз бир жердешибиз студент, өзүнүн кичинекей баласы бар, кызы бар болчу. Азыр ошол агам жердешим ошол биздин базар органдын главный ветврачы Ашим деген. Ошонун үйүндө мен 1 ай жашагам. Ошол иниси болуп, башкасы болуп, бир кичинекей общагда жүрөктөрдүн кенендиги, ал кезде бардык кыргыздар ошондой болчук да, ошондой жакшы адам элек. Эми мына мен айтмакчымын, азыркы кезде салыштыралы, эмне болуп бара жатабыз, эми болуп. Анан мен жанагы 200 миңден дегенди мындай тамаша аркылуу айттым, кандай кылып 200 миңден ушул фейк эмес деп алгандыгым жөнүндө. Азыр ошого жакындап бара жатабыз. Мына достор, азыр цифранын кылымы келди. Ушинтип блогерлер, мага окшогон блогер сөрөйлөр көбөйдү. Мен эми жыргатып деле блогер эмесмин, чын айтканда. 13-14 миң подписчигим бар. Убакыт келгенде мындай жерден сүйлөп коюп отурган ушундай чала блогер да, жана чала спортинг дегендей, мен дагы чала блогермин да. Же чал блогер деп койсоңор дагы боло берет. Анткени мага окшогон, мурда дагы айткам, жаш блогерлер жок мага окшогон блогерлердин ичинде деп ойлойм да. Кыскасы, баягы блогерлердин заманы эми болуп атат. Бири-бирибизди көрүп турабыз. Анан мен комменттер жөнүндө сүйлөшмөкчүмүн да.
Geçe men Sıymık Japıkeев деген жигит бар. Murda generalдык prokuraturada иштеген азыр аябай чын сөздөрдү сүйлөп, мындай биздин көйгөйлөрдү көтөрүп, эч кимден коркпой, бийликтин дагы бетин айтып, кесектарын башкасын коркпогон жигит да, молодец. 5. Андан кийин ошо Сыймык Бейшекеевдин кече эме Жапыкеевди Бейшеке Сыймык кече постар. Жапыкеевдин эмесин көрдүм да, анан бул комменттери жөнүндө айтып атат да, достор дейт, мен силерге эмне жамандык кылдым, эмнеге эле мени сөгөсүңөр деп айтып атпайбы? Эми чын эле жакшы сөз эме кылып атса деле, эмнеге эле биз жаман болуп эле бири-бирибизди сөгүп, мынтип ушунчалык комменттерди көрүп отурсаңар, достор, адамдын оозун алгыс нерселер да, мындай болбойт достор, мындай болбойт. Кичине бир жакшы болушубуз керек да, жок дегенде ар ким өзүн өзү оңдош керек да. Мен ошол жөнүндө айтмакчымын. Анан чын эле азыркы кезде бул мындай болбойт, эме кылып. Азыр мына ушул блогерлер жактан бул мүмкүнчүлүктү, ушундай интернет менен сүйлөө мүмкүнчүлүгүн жакшы колдонгон саясатчылар болуп жатат. Бул деген өзү жакшы да. Революция кылып, чогулуш кылып, бирөөлөргө таңуулап оюңу эме кылып отурбай эле, отуруп алып, анан жанагындай Акипресс бирдеке деген окшогон Мадумаров азыр өзүнчө АКМ пресспи, Адахан Кимсанбаевич Мадумаров. АКМ автомат Калашникова модернизированный деп түшүнбөгүлө, эми биздин агабыз деле автоматтан кем калышпайт, керек болсо пулемет, ошондой АКМ пресс дегендерди ачып алып ушинтип отурушат, саясаттарды жүргүзүп, зыңкыйтып. Анан баягы пикирлер жөнүндө сөз болмокчу да, достор. Билип билбей эле бири-бирибизге шыбап болгон нерселерди. Кече мен үчүн абдан кубанычтуу болду. Мындай бир пикирлер болуп калыптыр, достор. Сага дейт, мен 200 миңден алганын жөнүндө айтайын деп атам да. Сага ошолор 200 миңден төлөп атса, анан ушинтип сүйлөйсүң да дейт. Ушул фейк эмес деп дейт. Мага ким 200 миңден берип атат экен, достор? Мен 200 миңден берсе, ушул жерде отура белем мен ушинтип жалдырап. Орусияда мигрант болуп 5-6 күн биякта жүрөм, 6 күн тиякта жүрөм, массаж кылам, бир эме кылып, массажым дагы токтоп калды азыр, карантин болуп, достор. Кредитим бар чоң. Ал кредит канча экенин мен жакында адамдарым билет. Эптеп-септеп, ушул кыйынчылык заманда мен деле ошондой, анан 200 миңден деп мен абдан сүйүндүрдүңөр. 200 миңден алып атасың депчи. Бирөөсү ошентип 200 миңден алып анан ушинтип сүйлөйсүң да деген экен. Андай экөө дагы ошентип сүйлөдү, достор. Кийин анан мен бүгүн мынтип кандай фамилия, кандай эмелер экен деп карасам, экөөнүн бирөөсү жок, азыр экөө калыптыр. Мюзик менен анан дагы бир Адилет Бирнесеев деген бала жазыптыр ушундай 200 миң деп. Чын эле баягы коомдо ушундай пикирди жарата берет да, бул Сыймык Жапыкеев абдан туура айтат. Бирөөнү жаман деп койсо, ал жакшыбы, жаманбы, анысына карабай эле жаман. Адамдар, достор, биз эмне болуп баратабыз? Каяктагы 200 миң? Чүтү эле 200 миң. Эми айтканга жараса 500 же 1 миллион эле деп коёпсуңар да, мен сүйүндүрөм. Мындан дагы жетинбей калат элем. Ошол, достор, ушундай бир болбогон нерселерди, эмелерди айтып, ушинтип эме кылып отура бербей, бир туура сөздөрдү сүйлөп, коммент жазсак дагы бири-бирибиз бир жакшы жактарга үндөп дегендей бир ушундай нерселер болсо деп ойлойм да. Мен эми каналымдын максаты чоң саясат эмес. Дени сак интеллектуалдар деп башында айтып кетtim. Мен дени сактык жана интеллектуалдык деңгээлдин жогорулашы болсун дейм да. Мен силердин интеллектиңерди кандай кылып жогорулатышты деле бир ар кандай бир эмелерди айтып, өзүмчө бир мен бир психолог же болбосо мен бир миллиардер же болбосо мен бир Тони Роббинс эмесмин да. Мен деле колуман келишинче ошол өзүм дене тарбия институтун бүткөргөнмүн. Билбегендер үчүн дагы айтып коеюнчу, Лысый сен өзүң кто такой дегендер дагы бар экен. Мен Лысый, мен Бакыт Базарбайдын баласы, Абдумаликтин атасы Сулайман, ошон үчүн мен Бакыт Сулайман деп чыгып жүрөм. Анча-мынча Базар-Боргон районунун Үч Булак деген айылынан болом. Мени көбү таанышат, Үч Булактагылар жердештерим. 88-жылы Жалал Абад педагогикалык окуу жайын бүтүргөм. Ошол өзүм айткандай армияда 2 жыл кызмат кылгам. Андан кийин дене тарбия институтун бүтүрдүм. Андан кийин Ички иштер министерствосунун академиясын бүтүрдүм. Алиев атындагы органдарда иштедим. Спецназда иштедим, уголовный розыскада иштедим. Андан кийин окуу машыгуу борборунун министерствонун Жалал Абад областы боюнча эме кылып турдум. Окуу машыгуу борборунун ага инспектор методисти деп коет. МВДга караштуу ар бир областта бирден.
4 yıl işledim men. Andan keyin uşintip migrant bolup ketip kalgam dostlar. Mende öte çoң деле bir sizler oylogонdoy elderden 200 ming alып анан кандайдыр bir prezidentin же болбосо кандайдыр bir tigi fake деп sizler айтып аткан жанагындай мировой мафиялардын сөзүн сүйлөй турган адам эмес. Мен өзүмүн тиричилигимди өзүм кылып, өз үй бүлөмдү өзүм багып жүргөн независимый адаммын. Мен эч айлык албайм, эч 200 миң албайм достор. Аны жакшы билет менин жакын адамдарым. Менин максатым ушул дениңердин сак болсо дегени. Менин максатым интеллектуалдык деңгээлиңер кичине баягындай бири-бирибизди жамандабай жакшына болуп жүрсөк дегени. Себеби интеллектуалдык деңгээл жогору болсо ошондо адамда взятка алуу дагы токтойт. Эмоционалдык интеллект деп коет. Жөн эле интеллект деген жанакөй бир техниканы же башканы кыйын билүү же болбосо бир информацияны кабыл алуу деңгээлди интеллект деп коет. Ал эми интеллекттин дагы эки түрү бар. Эмоционалдык интеллект деген бар. Эмоционалдык интеллект деген так ошол жака жооп берет. Адамдардын сезимдери, адамдардын эмоциясын кантип башкаруу, калп айтпоо, алдабоо, эл үчүн, адам үчүн кызмат кылуу. Эгерде бизде бардык нерсе азыр бар. Интеллектуалдык деңгээлибиз гана жетпей жатат достор. Интеллектуалдык деңгээл кичине бир ушул нерседен жогору көтөрүлөчү, бир кичине жүрөктөгү сезимди жакшы кылалычы. Бири-бирибизди ошол жанагы Жапыкеев айтмакчы, мондай зым менен мынтип сайып эле эме кылгандан көрө кичине өзүбүздү достор, өзүңү карачы, өзүңү оңдочу. Бирөөнү эле күнөөлөбөй кичине болсо дагы бир мындай аракет кылчы достум. Кичине ладно сен тиги президент күнөөлүү, башкасы күнөөлүү, саясат күнөөлүү, өзүң дагы эмесинде кичине аракеттен да анан лапшыл отура бербей. Кичине өзүбүздөн дагы зависит этет да бул турмушчу. Качанга чейин эле бирөөнү. Мен мисалы үчүн эч кандай бирөөсүнүн көзүн карап же бирдеке кылып калган эмес. Мен ишим жакшы болчу ошондо деле. Ошол саламатта туруңуздар, дениңиздер сак болсун, карантинде өзүңөрдү карап, ар кимдерди ушактабай, жакшына сүйлөп, кичине могу мен иштетип, интеллектуалдык деңгээлиңерди көтөрүп, китеп окуп, англис тилин үйрөнгүлө, компьютерди үйрөнгүлө, бекер эле отура бербей. Саламатта туруңар достор.